Демек сетевик бул ким? Бул бул жерде биз сетевой бизнес дегенден бул жерден алып атабыз. Бул жерде сетевик кесиби жөнүндө дагы айтылып кеткен. Демек сеть, сетевой маркетинг деген бул эмне? Сеть независимых дистрибьюторов дейт, сбытовых агентов дейт, каждый из которых помимо сбыта продукции также обладает правом на привлечение партнеров, имеющих аналогичные права дейт. Демек бул көз карандысыз агенттерден турган тармак деп атат. Демек биз сетевик кимбиз бул дистрибьюторбуз. Көз карандысыз агентпиз, кандай бир компаниянын агентибиз, соода агентибиз. Ошол агенттер башка агенттерден айырмасы биздин айырмабыз, жөнөкөй агенттер башка агенттерди жумушка тартып, аларга бизнеске чакырып, аларды үйрөтүп, ишке алардын соодасынан пайда көрө албайт. Ал эми тармактык маркетолог болсо, өзү дагы ошондой агенттерди жумушка тартып, алардан команда түзүп, бизнестин ээси кандай жумуш жасаса, ошо агенттерди түзүп, агенттерди жумушка алып, ошолорго акча тапкан мүмкүнчүлүк берип, ошолордун жакшы кирешеге чыгууга, жакшы соодага чыгууга шарт түзсө, компаниянын ээси, бизнестин ээси, биз дагы дал ошондой укугубуз бар. Ошол компаниянын ээси, жетекчиси ошол укукту бизге ыйгарып берип коюп атат. Ушуну сетевой маркетолог деп коет. Демек өзү гана соода агенти болбостон, өзү гана компанияга сооданы көбөйтүп бербестен, жалгыз өзү көбөйтүп бербестен, ал көптөгөн агенттерге жумуш мүмкүнчүлүгүн, бизнес мүмкүнчүлүгүн бере алат жана аларга үйрөтүп, ошолордун соодасынан пайда киреше көрө алат деп атат. При этом доход каждого участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений и бонусов, зависящих от объема продаж, совершенных привлеченными ими сбытовыми агентами. Башкача айтканда, ошону менен биргеликте мына өзүнүн чакырып келген агенттердин соодасынан киреше бонус жана сыйдык акы көрө алат деп атат. Мына кадимки маркетологторго караганда биз мына ошол көптөгөн агенттердин биз чакырып келген үйрөткөн агенттердин соодасынан киреше акы сыйдык акы көрө алабыз деп атат. Ошону бул сетевой маркетолог деп коет. Кадимки маркетологдо мындай укук жок. Маркетолог көбүнчө айлык алат жана сооданын өскөнүнөн, приростон процент көрүшү мүмкүн. Ошол биз болсо бизнестин ээсине окшоп, дал бизнестин ээси жасаган иштин бир бөлүгүн бизге бөлүп берип коюп атат. Ошол ишти жасаган укугубуз бар. Кесип катары бул партнер, бул бизде кесип десек туура эмес болуп калат, бул өзү көбүрөөк бизнес. Сетевой маркетологду кээ эле адаштырып, это профессия, это кесип дешет. Эми элдер түшүнүш үчүн айтып атат. Бирок бул кесип эмес, чынында бул бизнестин бир түрү, ишкерчиликтин бир түрү. Ошон үчүн кесип катары бул партнер, компанияга кардар же партнер таап берет. Алар менен иштей билет деп атабыз. Биринчиден, кардар жана партнер таап берет жана алар менен иштей билет. Биздин ишибиз ушул. Ишкер катары болсо, партнер компаниясынын соодасын көбөйтүп берет, сатуу бөлүмүн өзү уюштуруп, өзү жетектейт деп атат. Өзү сатуу бөлүмүн уюштуруп, өзү жетектейт деп атат. Албетте сиз жаңы келгенде өзүңүз уюштуруп, өзүңүз жетектей албайсыз. Үйрөнгүчө сиз наставник, куратор менен биргеликте ошол партнер катары ошону наставник, кураторуңуз жана анын системасы менен биргеликте жасайсыз. Кийин тажрыйбалуу болуп, өзүңүзчө бир жетекчи деңгээлге чыгаалчу деңгээлде үйрөнүп билип калганыңызда, албетте уже өзүңүз жасай баштайсыз, өз убагы келгенде. Так, кийинки момент, бул жерде бизде кол көтөргөндөр бар экен, адашып көтөрүп атасыздар деп ойлойм. Анткени дегенде бул жерде түшүнбөдүм. Эгерде чындап эле ой пикириңиз бар болсо, сунушуңуз бар болсо айтыңыздар. Адашып көтөргөн болсоңуздар мен түшүнөм. Же болбосо сунушуңуз бар болсо, кандай бир сүйлөйүн деген оюңуз болсо, анда айтыңыз. Мен сүйлөгүм келип атат, мен бул жака чыгып, мен дагы эфир өткүм келет десеңиз, анда сөз беребиз анда. Так, менеджер, агент бул компанияга кардар таап берет жана алар менен иштей билет деп атабыз. Агент башка агенттерди ишке тарта албайт, жетекчиге баш ийет. Жана биз айтып кеткен нерсе кадимки агенттер. Ал эми биздеги агент бул башка. Дилер болсо чакан бизнес гана кылат деп атабыз, агент. Дилер болсо компаниянын кандайдыр бир региондогу соода жана кардарларды тейлөө боюнча ишти уюштурат. Соода иши боюнча жана кардарларды тейлөө боюнча ишти уюштуруп берет. Дилер ошондой. Компаниянын өкүлчүлүгүн уюштурат. Бул дилер. Ал эми дилер башка территорияда иштей албайт деп атабыз. Ошол берилген бир белгилүү бир территорияда гана иштей алат. Биз андай эмеспиз. Биздин ишибиз дилерге окшош, бирок биз дилер эмеспиз. Биз сетевой маркетологбуз. Мунун айырмасын түшүнүш үчүн мен азыр мисалдарды келтирип атам. Агент башка агенттерди ишке тарта албайт деп атабыз. Биз тарта алабыз. Ошон үчүн биз сетевой маркетологбуз. Бирок жумушубуз агенттин жумушуна окшоп кетет. Дилердин жумушуна да окшоп кетет. Бирок дилер бир белгилүү гана территорияда иштейт. Мисалы үчүн Avon компаниясы бар, бул түз сатуу формасындагы компания. Ошол Avon компаниясында ал жерде сиз дилер сыяктуу иштейсиз. Жетекчи болгондо да дилер сыяктуу болосуз. Белгилүү бир зонада гана иштей аласыз. Кээ бир тармактык маркетинг компанияларда дагы чектөөлөр бар, бирок толугу менен дилер эмес, дилерге окшоп калган учурлар болот анча-мынча. Зоналар бар, мисалы үчүн белгилүү бир зонада гана иштей аласыз. Бирок көпчүлүк бир 99-95% тармактык маркетинг компанияларында сиз дилер катары
иштебестен сиз сетевой маркетолог болуп иштейсиз, ошол себептен сиз зонага сиздин чектөөңүз жок. Сиз каалаган зона менен иштесеңиз болот. Так, кымбат Тагаева поднимает руку деп коюптур. Макул. Оюңуз болсо, сунушуңуз болсо айтыңыз, Миргуль поднимает руку деп атат бизде. Адашып көтөрүп атасыздар. Так, сетевик бир нече точкалары, дүкөндөрү бар ишкер. Мына кадимки сетевикти, кээде сетевик деген сөздү угуп калсаңыздар адаштырышыңыздар мүмкүн. Сетевик бул ким, бул ал кандай деген. Сетевик деп коюшат. Сетевик деген бул сөзсүз биз ойлогон сетевик эмес, кээде бир нече дүкөндөрү бар, бир нече точкалары бар ишкана же уюм же ишкерди сетевик деп коюшат. Мына ушундай сөздү уксаңыздар, мунун башка мааниси да бар. Сетевик Россияда кесип катары реестрге киргизилген. Бирок бул кесип эмес дедик, бирок бул ишкерчиликтин бир түрү. Эгерде кесип болсо анда бизге айлык акы төлөш керек. Бизге айлык акы жок, биз ишкербиз. Ишкер айлык акыга иштебейт. Ишкер же комиссияга иштейт, же сооданы көбөйтүп ошонун түшкөн пайдасына иштейт, көрдүңүз. Сетевик болсо, сетевикти талашып отыруп жумушка алышат деп атабыз. Мына кийинки момент сетевикти эгерде сиз кайсыдыр бир жерге жумушка орношордо, өзгөчө жетекчилик же кичи жетекчилик жумушка аракет кылып атсаңыз, эгерде сиз тармактык маркетингде канчадыр бир жылдар бою иштеп, директор деңгээлине же кандай бир деңгээлге жеттим деп резюмеңизге көрсөтчү болсоңуз, азыркы учурда көпчүлүк ишканалар барып түшүнүп калды. Эки кол менен өзгөчө соода тарамаганда болсо, эки кол менен сизди жумушка алат. Эмнеге? Эмнеге дегенде сизди көп нерсе үйрөтүп отуруштун кереги жок. Сиз жетекчи катары уже башкача ой жүгүртүүдөсүз. Сиз башкача көз караш менен ишти жасайсыз. Жана өз алдынча сизди түртүп отуруштун кереги жок. Сиз өз алдынча бир натыйжа жарата аласыз. Сиз уже даяр жетекчисиз. Ошон үчүн эки кол менен сизди талашып алышат. Сетевиктердин көбү, кечиресиздер. Сетевиктердин көбү хоббичи, бул жакта мен стул коюп алгам да ошо бутум койсом эле болуп кетип атат. Сетевиктердин көбү хоббичи, дилетант, чынындачы көпчүлүгү профессионал эмес. Ошон үчүн сетевик дегенде кээ бир адамдар жанагы кошумча иш дегенде элестетишет, көтөрүп саткандарды, анча-мынча кээде сатып иштеп койгондорду. Ал сетевик эмес, ал түз сатуучу десек болот, сатуу тармагында иштеп атат. Ал сетевик эмес. Профессионал эмес да. Ошон үчүн сатуучулар бул же түз сатуучулар бул сетевик эмес. Алар дистрибьютор десек болот, бирок ал сетевик эмес.